Ар бир ойгонуу адам үчүн бакыт. Ар бир таң биз үчүн жаңы жашоо. Бир окумуштуу айтыптыр. Ар бир көтөрүлгөн күн адам баласына айтат дейт. Эй кул, мени эми кыяматка чейин көрбөйсүң деп. Бул күн биз үчүн канимет. Бирок бир коркунучтуу жери бар. Бул күндү жашайбыз. Алдыдан чыккан нерсе үчүн баарына даярбыз. Ташыйбыз. Бул күн аягына өтөт. Бирок бул күндүн жообу бериле турган, эсеби бериле турган күнгө даярбызбы? Алда болсо өлүм. Биз өлүмгө даярбызбы деги? Өлүм муногу жашоодон келечектеги жашоого өтө турган бир дализ, бир астана, бир босого. Мына ошого биз даярбызбы? Менимче даяр эмеспиз. Биз өлбөстөй жашайбыз. 60-тан кийин ойлонобуз дейбиз. 80-ге чыгып, балким бир аз бүктүйбүз, анан 100-гө барып өлсөк керек. Аны азыр ойлобой туралы, азыр жыргайлы, жашайлы дейбиз. Бирок өлүмдүн өзүнүн планы бар. Өлүмдүн өзүнүн тартиби бар. Анын планы менен биздин планыбыз дайым эле дал келе бербейт. Келип калган болсо, кеттик десе, эмне дейбиз? Койдур, биз даяр эмеспиз дейбизби? Аны карабайт. Демек биз ар бир ойгонууда кубанычыбыз менен кошо кабатырлыгыбыз да ойгонушу керек. Мен бүгүн өлүмгө даярмынбы? Мен мурасымды жаздымбы? Мен кечиримди сурадымбы? Мен тообамды кылдымбы? Мен намазымды окудумбу? Карызымды бердимби? Толгон токой кылып койгон жоруктарымдан кутулдумбу? Жана артымдан жетип тура турган соопторду да кылып койдумбу? Жакшы уул тарбиялап койдумбу? Жакшы кызды тындырып койдумбу? Эмне кылдым? Даярбызбы өлүмгө? Өлүмгө даяр адам эч нерседен коркпой жашайт. Берген зат кайра алат дейт. Жоготуудан коркуп, ар кимден коргоп, ар кимди өзүнө душман тутуп жашаган адам, демек өлүмгө даяр эмес. Мына анын өлүмү өтө коркунучтуу болсо керек. Анткени анын өлүмү күтүлбөгөндөй келет.